Бул жакта чоң эме турат. Мына ошону жок кыл. Ошого бойкот кыл. Бойкот маселесинде атсаңар да, бойкот мисалы үчүн кола, Pepsi, да эмне, KFC, основной бренд Кыргызстанда ушулар. Coca-Cola компаниясы 244 миллиард доллар. Coca-Cola компаниясы 244 миллиард доллар бюджети. 244 миллиард доллар. KFC'нин деле ошондой, ага деле жетпейт KFC'нин деле. Карагыла, силер ошодон баштап эметип атасыңар. Бул мен гарантия берем, эчтекени өзгөртпөйт. Эчтекени өзгөртпөйт, билип кой. Бирок бул жакта чоң гигант нерсе турат. Өтө чоң нерсе турат бул жакта. Туугандар. Не турат? Бул жакта доллар турат. Доллар жана Apple компаниясы турат. Сен ошо iPhone'ду көтөрүп атасың. Apple компаниясына таандыктуу нерселер көтөрүп атасың. Сен Apple компаниясы 3 триллион 300 миллиард доллар турат, дүйнөдөгү эң компаниялардын башында биринчи орунда турат ошол компания. Мына, көрдүңөрбү? Силер ошону колдонуп сатып көтөрүп атасыңар. Apple компаниясынын директори основатель ошол еврей болгон. Мына силерге. Силер ошону көтөрүп атпайсыңарбы? Көтөрбө, iPhone'дон башкасын көтөр, толтура телефондор. iPhone көтөрүп атасың. Мына карагыла, не деген эме компания? 3,5 триллион доллар. Мына албайт. Эң жаманы доллар. Сен доллар сүйөсүң. Сен доллар колдоносуң. Мына кара, долларды колдонуп атасың. Доллар годовой прибылы, бир жылдык эмеси, несе? Бюджети 10 триллион доллар Америкага асмандан акча түшөт. Американын бюджети 28 триллион доллар, 27 же 28 триллион доллар. Ошонун 3төн 1 бөлүгү доллардан түшөт, асмандан түшөт, жөн эле түшөт. Көрдүңөрбү? Не деген огромный мощь, карагыла. 10 триллион доллар жөндөн жок эле асмандан түшүп атат мына. Мына сен ошол долларды кулат. Долларды кулатсаң Америка кулайт, билип койгула. Долларды кулатсаң Америка кулайт. Башкасын кулата албайсыңбы? Доллардан башкасын кулаттыңбы, Америка кулабайт. Мына доллардан кулатышың керек сен биринчи. Тиң кичинекей компания да андан. Кичинекей болуп калат. KFC менен алда эме бар го, Coca-Cola. Кичинекей болуп калат ал. Ал эчтекени чечпейт ал. Ал жанагындай триллион долларлык компания менен, триллион доллар компания миллиарддык эко айырма бар да. Миллиард менен миллиондун айырмасы бар болгондой эле, триллион менен ошо миллиарддын айырмасы бар. Ошондой. Сен бирдеке кылган, ал эчтеке чечпейт. Мына ошодон баштап. Ошодон баштатсаң, мына эме болот. Ошол Америка кулайт. Америка кулагандан кийин бүт Европа кулайт, эме кулайт, Израиль кулайт. Эмеде Америкада 10 миллион еврей бар. Мисалы ошол жана мен таң калам да, бойкот деп сүйлөп атат, колуң караган iPhone турат. Уят болот дейт. Көтөр Samsung көтөр, Кытайдын телефонун көтөр ошону. 3 триллион 300 миллиард долларлык компанияга сен салым кошуп атасың. Алар жыл сайын ошол мусулмандарга каршы ошолор именно ошолор отур. Именно Иракта согуш болгондо, эмне болот? Америка 8 миллиард долларды чыгарган. Америкага, Иракка берген. Согуш кылгыла деп берген. 8 миллиард доллар. Жана да үстүнө да канча 1 миллиард доллар кошкон, бүттүгүнө печат коюлган. Сирияга да ошондой кылган. Сирия менен Иракта ошондой кылган. Долларды Америкадан канча миллиард долларды чыгарганда бүттүгүнө печат койгон. Неге кайра Америкага кирбеш үчүн. Ошол печат коюлган долларлар көрүп каласыңар го. Ошол ким койгон? Америка койгон. Ал доллар кайра Америкага кирбей турган болгон. Ал Америкага кирбесе, кийин дагы башка мындай дүйнө жүзүндө ошо дүйнөлүк банкка мындай доллар чыгарганга укугуна ээ болот. Доллар чыгарат отуруп. Биз ушундай мына доллар жок калбай калды деп туруп дагы кайра жаңы доллар чыгарат. Көрдүңөрбү? Мына ошол. Муну ошондо мына дүйнөлүк политиканын саясатынын мына согуш ушундай болот. Көрүңөр. Доллар менен согуш кылып атат. Доллар менен. Силер ойлоп атасыңар, мында болуп атат, тигинде болуп атат, же мындай болуп атат. Жок, бул жерде Америка өзүнүн долларын сактап калыш үчүн согуш кылат. Доллар 10 триллион доллар эмне деген акча бул? Асмандан түшүп атат иши. Жөн эле түшүп атат асмандан. Көрдүңбү? Бир нерсе бар да, туурабы?